Быйыл миграция жаатындагы кызматташуу 15 мамлекетке жетти. Январь айында Англиянын айыл чарба жумуштарына мигранттарды тандоо башталган. Ал жака 2000 жумушчу барганы жатат. Англиялык өнөктөштөр менен 14 январда эки тараптуу келишимге кол коюлганын Алмаз Алыбаев билдирди. Келишимдин негизинде 2000 квота бизге бекитилип берилген Англия тараптан. Андан сырткары эгерде бизде азыр жакшы уюшулган түрдө уюштуруп берсек, кошумча дагы биздин жарандарга мүмкүнчүлүк түзүлүп, кошумча квота берилиши мүмкүн. 2000 ашыктагы. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен калктын аярлуу бөлүгүнө 100 000 сомдон кайтарымсыз берилип жаткан акчаны Англияга барууга сарптоо боюнча Эмгек министрлиги сунуш берүүдө. Социалдык контракт деген өкмөт тарабынан бекитилген долбоор бар. Бул аярлуу катмардагы жарандарга мамлекет тарабынан 100 000 сом акча берилет. Бул бизнеске, ошондой катмардагы адамдарды биз Англияга кетиребиз деген ниетибиз бар. 100 000 сом акчаны алып, ошонун эсебинен ал мындай кредит эмес, бул грантовый болуп эсептелет дагы. Ошол 100 000 эсебинен визасына, авиабилетине берилет. Эми мисалы үчүн 100 000 сомго бир уй алса, ал уй канча пайда алып келет киреше. Эгерде Англияга барып келсе, ал киши 6 айда 5 уйду акчасын алып келгенге мүмкүнчүлүгү болот да, Кудай буйруса. Ошон үчүн биздин ушул министр тарабынан бул демилге көтөрүлүп, бул боюнча азыр биз тиешелүү укуктук ченемдик актыларды даярдап атабыз. Эгерде ошол туура келип кала турган болсо, ошол ченемдик укуктук актылардын негизинде биз жаңы долбоор киргизели деген ниетибиз бар. Туура. Ошо аярлуу катмарларды дагы жарандарды оор кырдаалдан чыгаруу боюнча бул мамлекеттик программага дал келген иш-чараны алып кетебиз деп атабыз Англия боюнча. Кореяга 2007 жылдан бери 5000ден ашык жаран барып иштеп келди. Айлык акылары $2100 $3000–3500 чейин жетет. Кореяга бизде эки түр виза менен жөнөтөбүз. Азыркы учурда E9 визасы менен барган жарандар негизинен ушул завод, фабрикаларда иштейт, кайра иштетүү секторунда. Булардын визасы 4 жыл 10 ай. 4 жыл 10 айга барып биздин жарандар иштеп келгенге мүмкүнчүлүк бар. Орто жолдо ошол мындайча айтканда эмгек өргүзүү мөөнөтү берилген учурда Кыргызстанга келип, урук тууган менен учурашып кайра кеткенге мүмкүнчүлүк бар ошо 4 жыл 10 айдын ичинде. Эгерде биздин жаран бир жерде жакшы иштесе, экинчи жолу ал дагы 4 жыл 10 айга кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Анда мынабу тиешелүү мындай каттоо, корей тили боюнча экзамендер берүү процедурасы жок, жеңилдетилген түрдө жумуш берүү үчүн чакыруусу менен кайра кеткенге толук кандуу Кореянын мыйзамы жол берет. Быйыл пресс булуңундагы 7 мамлекет менен кызматташуу келишими түзүлүп, жакында Венгрия менен миграция жаатындагы эки тараптуу кол коюу күтүлүүдө. Нарынгүл Назаралиева, Асель Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.